Саламатсызбы? Сиздин балаңыз канча жашта? 7 жашта. 7 жашта. Эмне деген диагноз коюшту? Рас деген. Рас. Это аутизм. Развитие аутистского спектра. Это мен мына элдерге түшүнүктүү болуш үчүн бул аутизм деген диагноз койду. Канча жашында сиз балаңыздын өзгөргөнүн байкай баштадыңыз? 2 жашында. 2 жашында эшиктен чыгып келип сүйлөй калганда, сөз болуп калган. Андан кийин бара-бара ушул понятияларда кетип, 2 жашка чейин бир аз сүйлөгөн да? 1 жаштан баштап эле тили чыгып, 2 жашка чейин кадерде сүйлөп калган да. Анан 2 жашта жакшы ошол эшиктен келип эле сүйлөй калдагы, анан күндөн күнгө, айдан айга, жылдан жылга силер баланын артка кете баштады. Эмнеси? Артка кете баштады. Артка кете баштады. Сүйлөбөй калды, биресине айтсаңар аткарбай калды, бала кычырданып калды, ыйлак болуп калды, эчтекени түшүнбөй калды, ошондой. Азыр 7 жашта, демек 5 жылдан бери силер баланы жакшы кылыш үчүн күрөшүп келип атасыңар да. Эмнелерди жасадыңар? Невропатологдордон лечение алып, ноутур. Башыбызчы. Анан сабактарга барат, физкультурага барат. Биздин ыкмага келүүгө эмне түрткү болду? Былтырдан бери түшүндүк, жана диета, ич карын тазаламай деген. Мындай балдардын эмеси, вирустары кадимки адамдардан караганда повышенныраак болот экен. Ич карында проблема болот. Ич карынды тазалаганда гана анан мээде жакшы деп баштайт. Мынакей. Абдан жакшы ушуну түшүнүпсүз, бирок чындыгында бир аз кечирээк түшүнүп калгансыз да. Урматтуу бекендештер, мына аутизм боюнча чындыгында ошо келип, менден негизгиси кандын ичиндеги өзгөрүүнү билгени келишет да. Кандын ичинде мен эми дайым айтып жүргөндөй, урматтуу мекендештер, кандын ичинде сөзсүз түрдө биздеги 5 микрожандык, микроорганизм жашайт бизде. Булар бирөө көп болуп кетет, бирөө аз болуп кетет. Демек, ушул микрожандыктар биздин ичибизде өтө аз болуш керек деп айтып келем. Мына мени ким абдан дайым тыңшап жүргөн болсо, биздеги 5 микроорганизм, мен азыркы көрсөткөн 5 микроорганизм бизден өтө аз өлчөмдө биздин 9 ай биз апабыздын ичинде жашап, ошол бизге өтөт. Бирок адам кандайдыр бир себептерден катуу чочуп калганда, адамдын өт башчасы катып калган абалда болуп дагы өт жакшы кылбай калгандыктан организмдеги ушул мен көрсөткөн 5 микроорганизм саны көбөйүп кетет. Бирөөсү көбөйүп кетет дагы, ал мындай грубо айтканда биздин каныбыздын ичинде көп заң чыгара баштайт. Таза кан жүргөн мезгилде, жакшы өт куюп турган мезгилде адамдын каны таза болуп турган. Кандайдыр бир себептерден катуу ыза болду, капа болду, чочуп калды, коркуп калды, өт токтоп, өт жакшы иштебей, өт жакшы өзүнүн мындай жыйылуу кызматын аткарбай калганда, организмге өт менен кошо уйку бездин согу аз түшүп калган мезгилде адамдардын мен көрсөткөн 5 микроорганизмдин бирөөсү көбөйүп кетет экен. Алар абдан саны көбөйүп кетип, биздеги эрбей калган тамактарды, биздеги сиңбей калган тамактарды жеп туруп, кандын ичинде көбүрөөк заң чыгарып калат экен дагы. Кан, мен дайым айтам, грубо айтканда, ылай болуп калат. Демек, мээге ылай кан барып калды. Көзгө ылай кан барып калды. Дегире дененин бардыгына кандай кан тамырыбыз, канча кан тамырыбыз бар болсо, а бизде же кан тамыры 100 000 километр. Мына ушул 100 000 километрдин ичинде ылай кан айланып калды. Менин кан тамырларым ушунчалык ичке болгондуктан, ошол жака эң биринчи ылай кан барып, менин функциясы өзгөрө баштайт. Демек, бала 2 жашында эшиктен чуркап келген, ал чочуп калган, өт жакшы иштебей калган. Ошондон күндөн күнгө адам өтө жакшы куйбай, бир микроорганизм көбөйүп, ал канды булгап, менин клеткалары жакшы кан албай, менин клеткаларынан керексиз нерсе жакшы кетпей калгандыктан менин функциясы өзгөрө баштады.
Эми башында чындыгында аутизмди дарылаган врачтар көбүрөөк ушу мээ системасына эле мээге дарыларды берип, мээнин клеткаларына дарыларды берип, мээнин ошол жака уколдарларды бергенге аракет кылып, баланы сүйлөтүп, кандайдыр бир сүйлөө речин көбөйткөнгө аракет кыла берет да. Жок, биз альтернативдүү медицинадагы врачтар биз айтабыз, жок, баланын келгиле канын көрөлүчү, гематоскоптон көрөлүчү, кандын ичинде бирөө жашап атат окшойт. Давайте ошону өлтүрөлү, ошонун заңы болбой калсын. Ошол канда жок болуп, кан таза болсунчу, анан кийин мээге кан баргандан кийин анан көрөлүчү деп туруп, биз азыр ушул методго көбүрөөк көңүл бурабыз. Сиздин балаңызда мына биз азыр канын алдык, азыр биз канды көрөбүз. Дорогая Ольга Ивановна, это кровь, ребенок, диагноз аутизм. С 2 лет родители узнали, сейчас ребенку 7 лет. Урматтуу мекендештер, мына бул ушул 7 жашар баланын канынын ичи. Демек, караңыздар, томолок болуп турган нерселер, мына менин ассистентим азыр көрсөтсүн, мына булар эритроциттер. Булар бизге тамак ташыйт. Мен буларды тамашалап биздин кафе деп коем. Ичинде белок, углевод, гормоны, микроэлементтер, гемоглобиндер, железалар, бизге керектүү нерсенин баары ушул менен биздин ар бир клеткабызга ушулар бизге жеткирип берет. Эми караңыздар, бул бири-бирине абдан жакын жайгашып калган. Эми эң негизгиси караңыздар, ушул эритроциттердин арасында абдан көп грипки деген микроорганизм жашап атат. Демек, булар бизде өтө аз санда болуш керек. Булар абдан көп болуп, абдан көбүрөөк болушуп, биздеги кереги жок болуп калган тамактардын бардыгын жеп өтө көбөйүп кеткен. Андан тышкары ушу грипкинин жанында мочевая кислота деп коет. Заара кислотасы да пайда болуп калган. Бул дагы биздин кандын ичинде болбош керек. Демек, силер эң негизгиси муну түшүнүшүңөр керек. Кандын ичинде бизге тамак ташыган эритроцит, лейкоцит, тромбоцит бизге көрүнөт. Ушулар гана көрүнүш керек. Бирок биз азыр канды жылдырган сайын мынакей эритроцит, грипкини көрүп атабыз. Анын түбүндө туз мочевая кислотаны көрүп атабыз. Андан тышкары мынакей паразитти көрүп атабыз. Анын мына микробдорду көрүп атабыз, точкалар. Мына кара точкалар бир ийрибеген майлар болуп саналат. Андан тышкары мына дагы грипки, караңыздар. Мына бул жакта да грипки. Кыскасы алганда кандын ичи ылайга батып калды деп сүйлөсөк болот да. Кандын ичи таптаза болуш керек. Караңыздарчы, мына ар бир эритроциттин ортосунда кандай деген көп грипки жашап атат. Бул грипкилер жейт, анан кечирип коюңуздар. Бул заң чыгарат. Кандын ичин заң басып калган. Кандын ичи ылай, мусор, таштанды толтура. Кантип биз кан менен кантип биз мээге жакшы кычкылтек алып барабыз? Кантип биз мээге жакшы тамак азык алып барабыз? Бул ылай кан менен эч качан баланы развитие кыласыңарбы, башка кыласыңарбы, невропатолог таблетка береби? Биз аны менен эч качан ал ылай кандын ичиндеги таблеткалардын таасирин биз көрө албайбыз. Демек, биз эң биринчи канды тазаламайынча мен эч кандай балада өзгөрүү болот деп айта албаймын. Урматтуу мекендештер, мунуго кан менде 6 ай көзөмөлдө жүрүп, мен айткан ыкмаларды жасаган адамдын 6 айдан кийин тазаланган каны болуп саналат. Караңыздар, ассистент көрсөтүңүз эритроциттерди. Так, караңызчы, кандай сонун эритроциттер турат. Кандай сон, мунун ичинде гемоглобин, кальций, микроэлементтер, гормондор баары бар. Баары мээге жетет. Араларын көрсөтүңүз кандай таза экенин. Караңыз, арасында эчтеке жок. Таптаза. Бул бала 6 айдан кийин өзгөртүп, сонун кылып келген канынын сонун жакка өзгөргөндөгү картинасы. Бул болсо кандагы эрибей калган холестерин. Караңыздар, кандай чоң холестерин. Бул холестерин деген мындай бүртүкчө пайда болот. Биринчичи,
холестерин кичинекей эле бүртүкчө пайда болот. Анан кийин ал бүртүкчөлөр бири-бири менен кошулуп отуруп, ушундай чоң холестеринге айланып калат. Бул холестериндин пайда болушуна жок дегенде бир кеминде 5-6 жыл убакыт кетет. Урматтуу мекендештер, бул болсо ооруп калган эритроциттер. Буларды эхиноциты дейт. Булар ичинде эч кандай белоктору жок, углевод жок, тамак азык заты жок, микроэлемент жок, гормон жок, гемоглобин, кычкылтектер жок. Көрдүңүздөрбү? Бул кандын ичиндеги ылай, кандын ичиндеги таштанды. Бул эч кандай эмес, деги эле денеге эч кандай тамак азык зат жеткирип бербейт. Булар кандын ичиндеги эле ооруп калган, мусор болуп калган, таштанды болуп калган эритроциттер. Мунун арасында дагы мочевая кислота, арасында эрибеген майлар чыгып калды. Мына урматтуу мекендештер, мына караңыздар, азыр стрелка менен көрсөтөт. Бул дагы уже бизге иштебеген, өлүп калган, чиринди болгон лейкоцит. Бул бизде эч кандай биздин ушул баланын иммунитетин көтөрүп бере турган жакшы нерсе бул лейкоцит болот да. Ушул лейкоцит мына пассивный болуп атат. Мына бул дагы урматтуу мекендештер грипке, көрдүңүздөрбү? Баары мына бир ак томолок мисалы, ушул тирүү жан. Ушулар баары чогулуп мына бир жерге аябай чогулуп алган. Азыр эми биз акыркысы лейкоцитти көрүп коелу. Бул эритроциттер, лейкоциттерди көрөлү. Жылдырып. Мына жылдырган сайын жакшы кан көрбөй жатабыз. Мынакей лейкоцит. Лейкоцит мына бул пассивный. Мына ичинин жакшылап карасаңыздар, микробторду ичине киргизип алган. Майда-майда ак точкалар, булар грипкилерди киргизип алган. Лейкоцит ушинтип жылып организмде кандын ичиндеги керексиз микроорганизмдин баарын тутуп канды тазалаш керек да. Бирок бул пассивный болот. Эмне үчүн? Себеби деген мына сызыкчалар турат. Кандын ичинде эрибеген фибриновый нити деп коет. Белок тамактын эрибей жипче боюнча калып калган үчүн андан тышкары керексиз нерсе, буга чейинки айткан керексиз нерсенин баары кандын ичи толтурулуп ылай болгон үчүн бул бир орундан жыла албай пассивный болуп атат. Азыр дагы бир жерден көрүшүбүз мүмкүн жылдырганда. Совсем эле өлүп калган лейкоциттерди көрүшүбүз мүмкүн. Дагы жылдырайлы. Мына бул дагы пассивный лейкоцит. Грипки көрүнүп атат. Эрибеген тамактар көрүнүп атат. Мына бул да лейкоцит ордунда эле турат. Бул да пассивный лейкоцит. Эми бираз булар иштеп атат. Мына жанындагы грипкилер чуркап жүргөнүн караңыздар, аппак болуп, микроорганизм чуркап жүргөнүн караңыздар. Бул урматтуу мекендештер, мына эрибей калган майларды караңыздар. Эрибей калган май, жанындагы точкалар, мына булар эрибей калган майлар. Муну медицинада хилоз деп коет. Кандын ичин холестеринден башка, микроорганизмден башка майлар дагы басып турат да. Буларды кетирмейинче кантип биз мээге жакшы кан алып барабыз?